Ысык Көл облусунда курулуш тармагында жаңы доор ачылууда. Каракол шаарында Кытай-Кыргыз кызматташтыгынын негизинде ишке ашкан түндүк бетон өндүрүштүк заводу өз ишин баштады. Жалпы 18 гектар аянтты ээлеген ири ишкана 3 багытта иш жүргүзүшөт. Биринчи этап жуулган жана майдаланган кум шагыл чыгаруу. Заводдун кубаттуулугу саатына 150-180 тонна. Ал эми бир сменде 1800 тоннадан ашык продукция өндүрүлөт. Экинчи этап бетон өндүрүү. Завод бир саатта 120 кубтан ашык даяр бетон чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул продукция ипотекалык курулуштарга жана жеке кардарларга жеткиликтүү болот. Үчүнчү этап ири форматтагы бетон блокторун куюу иштери. Бул багытта өндүрүш ушул жаздан тартып ишке кирет. Өндүрүштүн ишке кириши менен аймактагы ондогон адамдар жумуш орду менен камсыз болуп, атайын техникалары бар жеке ишкерлер менен да кызматташуу жолго коюлмакчы. Заводдун аймакта ачылышы курулуш компаниялары үчүн гана эмес, бүтүндөй облустун өнүгүшү үчүн маанилүү жаңылык. Анткени бул жерде бетондун сапатын текшерип туруучу заманбап лаборатория толук кандуу ишке берилди. Эми Ысык Көлдөгү курулуштар үчүн материалдардын сапаты Бишкекке жөнөтүлбөстөн жеринде текшерилет. Бул атайын коюлган камера биз деген өзүбүз уже биздин бетонду карап, бияктан текшергенде мисалы сапаты талапка жооп бербесе, биз деген ушул жерден эле рецептурасын алмаштырып, кайсы инертныйды көбүрөөк кош керек, кайсы пластификаторду кош керек деген ушул жерде сапатты контролдогон жерде. Жаңы заводдун ишке кириши менен облус боюнча курулуш тармагынын темпи ылдамдап, сапаты жогорулайт. Адистердин айтымында мындай ири долбоордун ачылышы облустун инфраструктурасын өнүктүрүүгө, курулуш тармагын тездетүүгө, аймактагы курулуш материалдарына болгон суроо талабын толук жаба турган бул ишкана Ысык Көлдүн экономикасына чоң салым кошоору күтүлүүдө. 50%дан эки тарап, Кыргыз, Кытай эки тарап иштеп атабыз. Булар менен да башында баштаганда алар айтышкан, ооба, силердин президенттин политикалары бизден көрүп атабыз. Анан деген биз уверенно эч нерсе болбойт, биякта деген инвестиции в безопасности деп туруп, анан ошол ойлор менен мына биз деген ушундай чоң жогору сапатта ушундай заводду куруп атабыз. Каракол шаарында жайгашкан түндүк бетон заводу өндүрүштүк ишмердүүлүгүндө экологиялык талаптарды сактоо менен бирге социалдык жоопкерчиликти да унуткан жок. Завод тарабынан иштен тышкары 1260 метр узундуктагы суу түтүгү тартылып, өндүрүштө колдонулуучу кум шагылдарды жууп тазалоо үчүн саатына 70-тен 95 куб метрге чейин суу пайдаланылууда. Муну менен катар эле айланадагы жергиликтүү тургундары да таза суу менен камсыз болду. Заводдун мындай демилгеси жергиликтүү калк үчүн чоң жеңилдик жаратып, күнүмдүк тиричиликти жеңилдетти. Биздин ушу дробильный установкабыз инертный материалды полный жууйт, и жууганда дагы где-то общий 90 куб суу, саатына 90 куб суудай кеткен ушундай жуучу эмебиз турат да, оборудованиябыз, и анан требования, бул регламент боюнча ошондой болуп атат да, биздин мощностторго караганда. Тургундар заводдун бул кадамын ыраазычылык менен кабыл алып, өндүрүш менен коомчулуктун кызыкчылыгын айкалыштырган аракет катары баалашууда. Түндүк бетон жаңы өндүрүш, сапаттуу продукция жана жергиликтүү эл үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр. Нуржан Дөөткулова, Асылбек Касенов, Батыр Абиев, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан.